түнгө карабай иштеп атыптырсыздар. Ой, түн бизде жай менен уйку жок. Азыркы учурда сын пикирлер көбүрөөк болуп Ал нерсеге төлөгөн мен кечинде жатып алып ойлондум да. Видеоңа чыккандан кийинчи. Ойлондум, мен кубандым. Эмнеге дебейсиңби? Себеби дегенде элдер мага ишенет экен да. Казакстанга мен соода кылып шапалак менен кулакка жеп келген учурларым да болгон да. Кара, мына идеальный да бар да ишинде. Өлүп калгандар да болсо. Биринчи рейсти жибергенбиз, Кудай буйрса бүгүн келип жакшы сатылыптыр. Азыр бул жерде Новосибирдин машиналары эле кетти. Бул Красноярский, бул Алматы, тиги Астана. Бул жака келген орус, казак клиенттерди кармап алып дейт. Аларга кымбат сатат экен дагы, бизге арзан эле акча берип коет экен дейт да. Казактан чоң жаңылык бар да. Жакын күндөрүн ягодный экспорттун 50% дебейм, бир 30% ошол жака агат да. Кудай буйрса. Москвада азербайжандар менен, тажиктер менен, өзбектер менен конкуренция болуп, ошо жерде уруш керек болсо урушуп. Кайсынысы кыйын? Дыйкан болгонбу же экспортер болгонбу? Азыр ойлоп атам, дыйканчылыкка кызам. Кулпунайлар, малиналар, ежи малиналар алынып жаткан пунктка келдик. Мектор байке, түнгө карабай иштеп атыптырсыздар. Ой, түн бизде жай менен уйку жок. Экспорт. Азыркы учурда кайсыл шаарларга кетип атасыз? Азыр бул жерде Новосибирдин машиналары эле кетти. Бул Красноярский, бул Алматы, тиги Астана. 4 машина. Анан тиги да бир точкабыз бар, ал жерден Читага кетти. Мен байкашымча, жакында гана бир публикация чыгардыңыз, биз контейнерге салып кетип атабыз депчи. Бүгүндөн кийин Альбион бергендер мондай контейнерге тирезек. Мондай болчу. Баасы 30 сомго кымбат болот. Астына майда салгандар монтип көрүп коюптур анда. Мындай кандай болот. Ошончо сонун тепкиленген 30 сомго кымбат болот. Эскертип тургандар. Муну челекке терип, анан челекте монтип салбайсыңар. Койлага сразу койлага бул ящик менен киргизген ушуга терпелесиңер. 2 килограмм 800 батат общий. Бүгүнөн ушу жыгачка тергендердики 30 сом арзан болот. Аны деле топ тердиребиз. Аны деле майда болчу, чоң болчу. Ток мону басында. Бул жаңы нерсе окшойт бизге. Эми дайыма изденип, дайыма жаңы тараларды киргизип, ар бир городдун өзүнүн сураган таралары бар да. Мисалы бизде жазында мондай 2 килограммдык мондай 2 килограммдык ящиктерге салдырганбыз. Азыр могу ежевикада ушу 2 килограммдык ящикте. 2 килограммдык ящикте жакшы өткөн. Азыр эми дагы бир жаңы шаарларды кошоюн деп, ошолорго кээ-бирки адамдар бар экен, кээ-бирки базарлар бар экен да мындай. Монда чашкада даярларын көтөрүлө кетиш керек. Анан ошого дагы бизге клиенттер заказ берип атат, контейнерге салып берле депчи. Ошолорду дагы жүрүлө, кирип көрсөт. Ичине кирип көрөлү. 20 тонналык, бирок 10 тоннадай ягода батат. Жарымына, Бул неме габарит болот да. Могу 3 килограммдык жыгач ящиктерге да жүктөп атабыз. Бул местный клубниканы салып атабыз. Местный клубниканы, анан могу ежевика, малина кылып жүктөйбүз. Биз жаңы көрсөтүп аткан тара могу да. Буга да кичине слабыйрактары салынып калыптыр. Контейнерлер. Мына. Мону жакыныраак көрсөтсөм. Мына. Мондай кылып контейнерлерге салып, азыр ушул дыйкандарга тиги экспортко ушул дагы жакшы кетет деп сурагандан ушундай салып баштадык. Мунун ичинде 2 килограмм. Анан көйгөй эмне болуп атат бизде? Көйгөй ушул дыйкандар товарды жакшы тере албай атат да. Мисалы
кече жакында Москвага барып 2 күн ошол рыногун изилдеп кандай кылсак болот, эмне кылсак болот. Анан кийин биринчи рейсти жибергенбиз. Кудай буюрса бүгүн келип жакшы сатылыптыр. Эми азыр ошол жакта дагы элибиз айтып атат. Моундай чашкага салып берсеңиз андан да жакшыраак сатабыз депчи. Медет, моунун температурасын кичине көтөрүш керек экен, аны неме? Фураныкыны чото жылуураак. Oldu bek aytasa endi. Биздики бүттү го дейм, по-моему, а? Yani sen aytsan ama göre. Abi biz öz kovas. Мына могу бул машина өзү Алматыга кетип атат. Бул Астанага кетип атат. Мына бул сортовый клубникалар, малиналар бол. Мына көрдүңбү, мына бул сортовый клубниканы могу начар терген да. Мына могу урунган, Үстүндө эле суу чыгып атат. Могу урунган. Ушулар начар деген. Ушуну мен дыйкандарга үйрөтө албай жанымга чыгып атат. Мына. Эмеле. Ушул проблема. жаңы келди болбосо булар. Жаңы жүктөлүп атат ушу. Бұл өлі товарный бет өліп атыр да көлдүкүч. Мынакей. Қарас. Шундай болот. Мондай мятин болот, бүт эч ким албай атыр да. Ушинтип келип атыр өзүчү. Келгичектер мына. Базарга сүйрөйбүз азыр. Сураганына беребиз мынакей. Товар. Бомба. Үстүнө кошуп атып, мына пошотуп тактап. Сыртты да көрдүк. Түнгө карабай, бүгүнгө карабай тетип атыптырсыздар, э. Эми бул нерсе бирөөнө көрүнөт, бирөөнө көрүнбөйт да. Ошондуктан айрым учурда сын пикирлер болот, айрым учурда колдоолор болот. Бирок азыркы учурда сын пикирлер көбүрөөк болот. Ал нерсеге төлөгөн мен кечинде жат болуп ойлондум да. Видеоңа чыккандан кийинчи. Ойлондум, мен кубандым. Эмнеге дебейсиңби? Себеби дегенде элдер мага ишенет экен да. Мага көпчүлүгү башка адамдарга эмес, мага ишенген экен. Таянышкан да. Мага таянган экен. Анан булардын мисалы бул жана таласта клубник өтүп жатат, тиякта баа түшүп кетти деп атканына мен кандай десем, дыйкандар убагы келгенде өзү түшүнөт. Бул кичине, конечно, көйгөйлөр бар. Биз алып барып жана көрсөттүм, товарды тергенинен, убактысынан көйгөйлөр бар. Таласка талас боюнча сөз болуп атат да. Бүгүн дагы мага министрликтен чалды, тилек чалды, короче, таластан чалышты өкмөт адамдар. Анан кийин бектем ушу сага ишенген экен, анан ушундай сен көчөт саткан экенсиң. Мен эле көчөт саткан, менден башка да көчөт саткандар көп да. Ооба. Бирок көпчүлүк эл мага таянган экен да. Анан мен алардын ишеничин сөзсүз түрдө актайм деп ойлойм. Себеби дегенде биз таластан Замир деген досум бар, экөөбүз 2-3 жылдан бери клубника малина алабыз да. Малина алабыз. Башында Замир малина алып жүргөндө дагы ушул көйгөй болгон да. Малинаңарды кичине суун чыгарбай эртерээк терип бергиле десе дагы ошону терип бербейт. Анан Замир айтып аткан, байке, могу малинаңыз жарабайт. Эзилтпей тербейсизби? Мунун баасы арзан болот десе. Кийинкисинде мындан дагы агыз алып келем. Нормально ала бербейсиң деп. Ошентип коркот. Анан эми таластын элин мен өзүм дагы уруум саруу да. Характерин билем да, кандай экен. Аларды мындай алар жанагындай фасоль, перец, слива менен иштеп жүрүп, көпчүлүгү соодагер. Анан баатырлар таластан чыккан, кыйын адамдар таластан чыккан көп. Азыр да чыгып атат. Балбандар чыгат. Анан алардын характерин түшүнсө болот. Алар кичине мындай характери күчтүүрөөк адамдар. Анан бирок мен баягы жазында да ал жактан клубник алдым да. Жазында машина коюп, алып, бир күн турат, машинабыз толбой калат, эртеси күн турат. Анан кийин карайып, клубникабыз жакшы жетпей, банкрот болуп. Анан толтурабыз дейт, жөнөтөбүз, толбойт. Жазында спринтер коюп аттым. Анан акырында товар биринчи экинчи күндөрү бияктан товар чыгарганда, ал жактан товар чыгарганда мен неме кылган жокмун. Ал жактан Эмил байке өзү жүктөп кетирип атты. Анан Бишкек Россияга жеткенден кийин проблема башталды. Товар начар келип атат депчи. Жеткенден кийин проблемалар башталды. Анан бул жакка мен жардамчыны жөнөтүп барып карачы товар депчи. Анан бул мындай бул бизнестин хозяйыны эмес, мындай жөнөкөй шофер катары барып карады да. Бир дыйкан койлага тирип аткан кезде барып, муну чиригин алып коюңуз. Жок. Кайра алып келип ушу мен салып. Анан кийин бир күн мурун
калган таба алмай да карайып кеткен да. Анан ошентип жаап салганбыз. Бирок болбойт экен депчи. Анан 2 сезон башталды деди. Объем барып турганда кичине көлөм керек болуп атат бизге. Хотя бы 4 тонна, 2 тоннадан жогору. Деп анан биз bir күндө толтурабыз. 20 гектардай жер бар. 4 тонналык машина жүйөлөр деген 4 тонналык машина кетирген. Биринчи күнү 2 тонна чогуу түштү. Мен Эмилбайке да айткам. Эмилбайке bir күндө толуш керек машина. Күн ысык болуп атат. Товар жакы жетпей атат. Bir күндө толтуруп чыгарды. Деп машина жөнөтсөм, эртеси күнү калып калды бектеми. Толбой калды. Эртеси күнү дагы бир күн коюп берди. Хорошо, макул. Эртең толот деди. Эртең машина калтырып койду. Калтырып койсом, обедке чалды Эмилбайкечи. Бектеми дагы 2 тонна бул жактан чыкпай кетейин. Чыкса бир 300 яш, 500-600 килограмм чыгат экен. Азында чалып билдим, ошончо эле чыгат. Дегенмен анда Эмилбайке сразу токтоттуңдар. Машинаны Бишкекке жөнөттүңүз. Мен бияктан сурашпын, толтуруп машинаны чыгарып жүрмүн. Анан обедке эле машина чыгып кетти, ал жактан. Чыгып кетип, келип бул жерден толтуруп анан жолго чыгарды. Жолго чыгарды, ал машина тиякта 2 күн кармалып калды. Биякта 1 күн кармалып, 3 күн бул жакта эле кармалып калды. Казакстан жолунда дагы 2 күн, 3 күн жол жүрдү. Ошентип атып, товар начар жетти. Мен ошондон мындай коркуп атам да, объем азырына объем бар дешти. Бирок эртең машина жөнөтүм керек. Толтуруп, мен ойлогондой терип бере турган болсо, мен эртең деле машина коюп, мага товар проблема жок да. Бирок баргандан кийин дагы ошол көйгөй кайта алмайм деп ойлойм. Анан Эмилбайке менен сүйлөшүп атабыз, ошол качан койсок депчи. Анан бизде азыр ящиктен тараларды дагы ошол порядка болуп, кайсы транспорттун кайка чыгарып ошол тараларды. Азыркы учурда биз 170, 180, 190 сомго чейин алып атабыз бүгүн. Баа түшүп кетти, азыр соода жок. Буга байланыштуу. Алыста өздөрүнүн экспортеру бар экен, аны менен да кезиктик. Ал болсо 150ден 170ке чейин алган деди да. Бирок Таластын дыйкандары мага айтканына караганда, алар бир стабилдүү сиз менен иштесек деген ниетин айтышты да. Менимче видеону көргөн болсоңуз керек. Биз ошо менен Бектемир менен иштешкенге даярбыз. Бектемир эле келсин деп туруп атышкан. Теми өздөрүнүн экспортерлору алар бүгүн алса, алар 4 күн апарып сатып, анан 5 күндөн кайра келип алышат экен. Ортодогу 4 күндүк убакытта жана укмага карап кеткен. Мен Таластыкын дыйкандардын сүйлөп аткандарды мындай түшүнүп калдым. Короче, бүгүн алат экен. Бааны айтпайт экен. Ооба. Тияка алып барып сатып, анан ошого жараша алып келип акчасын берип койду. Өзү байларын алып калыпчы. Менин чогуу барып, ошону өзүңүз көрдүм. Бизде андай эмес да. Биз мисалы 170 дедикпи, 170 дедик, акчаны санайбыз да. Нарыктан может биз 150 сатабыз, может 130 сатабыз. Бирок риск биздин мойнубузда, биз ошондой нема кылабыз. Азыркы учурда рыноктор кандай болот сыртта экспорт? Көбүнчө азыр бизде ушундай баа түшүп кетти деп дыйкандар көпчүлүгү нааразы болуп ошентип атат. Эми дыйкандарды түшүнүп атам, дыйкандар бир эсепти 350-300 сомго алып алган расчет үчүн. Бирок биз семинарларда өтүп атканда быйыл ушундай цена болду. 500 сомго чейин болду быйыл. Бирок мындай цена болбойт. Бул каймагын алды булар. Мына силер 200 сомдон сатсаңар деле, 200 сомдон сатсаңар деле расходуңар жабып, пайдаңарга чыгасыңар деп семинар өткөрүбүз. Мына биздин ниет деле. Азыр айтып атпайбы, дыйкандардын көпчүлүгү көчөт сатмай болгон депчи. Көчөт сатмай болгон эмес, бул менин YouTube каналымды ачкандын себеби ушул дыйкандар 10 соттук огородуна, 20 соттук огородуна жүгөрү тигип, картошка тигип, анан ошонун жүгөрү неме данын тоогуна берип, берки сөңгөгүн уюна берсин деген ошондон элдер кичине көтөрүлүп, ошол жерге майына тигип, публика тигип, кичине болсо ошол жерден доход көрсүн деген ниет менен YouTube каналды ачып, ушундай экспортко аракет кылып, биз элдерге тиктирип, ошондой оюбуз, ниетибиз жакшы эле болгон да. Бирок азыр элдер булардыкы бизнес болгон деген бизнес, эптөө эле аферист деген сөздөр жазып атат. Ошого мындай, наоборот, туура эмес болгон окшойт деп дагы ойлонуп кетип атам да, күндөрчү. Жөн эле өзүмдүн ишимди кыла бербепмин депчи.
Анан бир жагынан ойлоп койдум. А бул нерсени кылбаса ким бар? Мен өзүмдүн айылым Аксай районуна майна тиктеген. Ал жакта майналарды экспортко чыгарып атабыз. Майналарды алып. Ошол жакта биздикилер мен өзүм ошол жерде жашагандыктан билем. 10 соток огородуна, мисалы 10 соток 15 соток огородуна жүгөрү тигип эле. Жүгөрүдүн жайы менен ошону карашат. Бирок сөңгөн ороттары жийип коет, үйүнө. Данын тоогуна чачат. Такыр пайдалуу эмес да ал. Өзүнүн үйүндөгү ошо жаныбарлар. Жаныбар кесет. Мына мен классташым 15 сотокко майна тигиптир. Азыркы учурда 130 сом, 120 сом болуп атат баач. 2 күндө бир 100 килограмм терек. Ошондо 13.000-15 миң сомго чейин акча топпой калчу. Огороддун. Андай акча өмүрү иштешкен эмес да огороддун. Эми ал өдө эле сонун акча да. 15 соток жерден күнүнө 7,5 миң сомдон пайда түшүп атат. Алар ошол 7,5 миң немени акчаны иштешкен эмес. Бул жакшы нерсе. Мен азыр дагы мисалы мен менен мисалы неме кылган адамдарга 100% ишенич менен айта алам. Азыркы учурда Кыргызстанда ягодадан өткөн прибыльный бизнес жок. Не болот атат башка тармак? Айчарбада башка тармак эмне болот? Любой не картошка, пияз, союзный, алма, өрүк, черешня быйыл жакшы баа болду. Вишня болду. Өрүктөр быйыл бекер таркалды. Бекер. 100% мындай айта алам да. Бул Кыргызстандагы эң прибыльный бизнес, ягодный бизнес деп ойлойм. Негизи дыйкандардын азыркы учурда байкашымча көптөгөн катасы сиз айтып атпайсызбы 350ден басып алган депчи баалардычы. Эми көпчүлүгүндө мен деле байкадым, кыдарып жүрөм. 400дөн эсептегенбиз, 300дөн минимум эсептегенбиз. Биз азыр 150ден сатып атабыз, 150 сомубуз күйүп атат, бирөө утуп атат ортодон дейт да. Мындай экен, биз экспортту мурда мындай объем болгон эмес да. Анан бизде да ошибкалар бар. Биз жанагы ушундай объемго тараларыбызды дагы даяр болбой калган да. Мен мындай жетишебиз деп ойлоп атканбыз, ошондой форс-мажор болуп калды. Жетишпей таралар дагычы. Анан экинчиси мына көлдүн товары башталды. Көлдүн товарын биз жакшы экен деп эле кымбатыраак деп алып баштадык да. Товар түбү действительно жакшы. Тапыратып алып баштаганда бүгүн товар терилген болсо, ал бир 5 күндөн кийин базарга барат да. 5 күндөн кийин. Анын товардын кандай жеткенин 5 күндөн кийин эле билесиң да. Биз ошол биринчи күн алганбыз, 2, 3, 4, 5 күн. 5 күн катар алып жүргенбиз. Кетиргенбиз. Андан кийин биринчи күнү барган товарлардын баары начар жеткен. Себеби дегенде дыйкандардын опыты жок экенин биз билген эмеспиз да. Биз ал жөнүндө ойлонбоппуз дагы да. Дыйкандар жана эзилтип, карайтып, мен сага видеолорун Октогонун, мындай урундуруп тергендерин мен сага видеого жөнөтүп коем. Ошолорду кошуп койсоң, мындай товарный вид вообще ноль да, жок. Урунган, карайган, мындай караган адамга вид жок. Эски товардай көрүнүп калган. Анан мисалы биз ошо 5 машина барып туруп 5 күндүк товар барып туруп, мына чүйдөн чыккандар деле ошондо урунуп барып, тияка баргандан кийин сода токтоп калды. Мына биринчи машинаны албай, экинчи машина туруп, тем более азыр күн ысык болуп, шаарда адам жок болгондугуна байланыштуу. Товарлар туруп калды. Анан кийин клиенттердин баары деле сен эгер Россияда соода кылып аткан болсоң, мен сага бир лист товар жөнөттүм. Сага товар начар жеткен болсо, сен айтасың да, токтот дейсиң да. Токтот, мен бул жагын сатып алайын депчи. Анан ошентип токтоп, бааны арзан кылып берип, эттеп, банкрот болуп атабыз, катуу банкрот болуп атабыз. Эми биз аны элдерге көрсөтпөйбүз да. Анан кийин могу июлдун 25-нен баштап августтун 20-ларына чейин ушундай мёртвый болот да. Себеби шаарда такыр адам болбойт. Адамдар болбойт. Бүт отпускада, сода слабый. Анан экинчиден күндүн эң ысыган учуру да. Товарыңдан начар жетет, товар машиналарың бузулат, короче. Сода жок, ушундай кризисный учур. Мына азыр акырын эми башталып атат. салкындап келатат дүнүйө. Салкындап келип атат.
баа көтөрүлөт деп ойлоп атам, Кудай буйрса. Ошондой көйгөйлөр бар, бирок дыйкандарга көрүнбөгөн, бизде экспортерлорду көбүрөөк. Мисалы дыйкан 10 соток жерге канча бир 200 миң 300 миң расход кылган болсо, биз күнүнө 2 миллион 3 миллиондор назад кетип атабыз. Бирок биз аны айтпай элебиз да дыйкандарга, биз мынтип атабыз. А дыйкандар ойлоп атат, биздин үстүбүздөн көп пайда көрүп атат депчи. Товар канчалык кымбат болгон сайын, соода ошончолук жакшы болот. Товар арзандадыбы, значит спрос жок деген түшүнүк да. А мына именно жай учурунда, күн ысык учурунда ошондой көйгөй жаралат. Мен аны жыл деле болуп жүргөм, ошондой учур. Азырда забытовщик балдар менен чогултуп алып сүйлөшүп атам да. Ошондой учур бар, кыйынчылык болот. Эптеп арзаныраак алып барып тиги жака, эптеп арзаныраак болсо да сатып, главный токтотпой иштеп турайын депчи. Ошондой анан Таластын клубникасы, Көлдүн клубникасы, малиналардын баарысы экспортко чыгат. Бул убактылуу нерсе. Дыйкандар апрелде тигип, июль августта байып кеткизи келип атат да. Элестетип атасың. 4-5 айда. 4-5 айда байып кеткизи келип атат да. Мен мисалы жанагы кокон гиляс кылгандар, алма кылгандар канча жылдап күтөт? 7-8, минимум 7-8, 9-10 жыл. Булар мына апрелде тигип, октябрга чейин күтө албай атат да. Мен айтып атам, азыр кризисный учур. Азыр мисалы сентябрь, августта соода жакшы болот. Силер жанагы расходуңарды жаап, еще пайдага чыгасыңар. Мындай азыр эсептей турган учур эмес да. Элестет, 4 айдын ичинде уже апрель, майда тиккендер да бар. Сен деле өзүң ойлоп көр, ошо реалий нерсе. Анан кийин бул нерсенин өйдөлдүй болот да, по-любому. Өйдөлдүй болот. Мен мисалы ал нерсеге такыр кыжаат болгон жокмун. Негизи биз ММА ассоциациясындагы ошо экспортерлор, анын ичинде ошо Бектемир байке деле негизи эле экспорттоочулар биздикилер аябай жакшы иштегендиктен азыр ММА тармагы өнүгүп, менимче дыйкандар көбөйүп атат деп ойлойбуз да. Себеби экспорт болбосо эч ким тикмек эмес да. Эми талаада же ошо базарда турмак эч ким алмак эмес, эч ким жемек эмес. Анын үстүнө кыргыздар да клубниканы көп жебейт, көп сатып албайт. Анан көбүнчө жана группаларда баягы күнү айтышып атат. Бектемирлер дейт, экспортерлор. Бул жака келген орус, казак клиенттерди кармап алып дейт. Аларга кымбат сатат экен дагы, бизге арзан эле акча берип коет экен дейт да. Мына менин эшигимдин алдына, жерге бир дагы орус, бир дагы казак басып келбейт. Россияда саткандар бүт кыргыздар. Казакстанда саткандар казактар, бирок алар жерге келип товар алышпайт. Алар алып барып Тияктан күтөт. Тияктан күтөт. Мисалы мен Астанага Нурик деген досума, казак досума жиберем. Ал сатат, ал килограммына өзүнүн сатканы үчүн пайдасын алып калат дагы. Банкрот боломбу, пайда көрөмбү, калган акчаны мага которот да. Ал жерде мындайча айтканда риск биздин мойнубузда. Банкрот болсок биз болобуз, пайда көрсөк биз көрөбүз. Россияда деле ошондой. Биздин мен көбүнчө инилерим ошол жакта сатышат. Ошолор миллиондоп назад кетип атат. Бир орус келип алып атат, албайт алчы. Негизи ошондой сунуш болду беле, такыр эле. Сунуш болот, келишет. Бирок алар стабильно албайт. Мисалы бир жүктөп кетти, бир жумадан келет. Биз күндө алышыбыз керек да бул жерде. Мен өзүм команда топтогон азыр биз өзүбүз дыйкандар айтат, биз өзүбүз топтолуп дейт. Анан бир орус казак болсо кармап дейт. Прямо ошого сатышыбыз керек. Бүгүн алып кетет. Ал алып кеткенде дагы азыр мен эмнеде көрүп атасың. Жакшы товарларды Россияга жүктөйсүң, начар товарларды вареньяга киргизесиң, заводко кирип тоңдурасың, Алматыга алып барып эптеп өзүнүн акчасын чыгарасың, короче, ушундай да. Майдасын да алышың керек, чоңун да алышың керек. Орус келип, казак келип, алар только высший товар алат да кетет. Калган албайм. Бир күн алат дагы келбейт. Антип келгендер редкость. Келе бербейт. Орустар деле клиенттер болот кээде. Чалат. Бектен мага мондай заказ. Жазында бир келет дагы сүйлөшөт. Бектен мондай. Деп саласың. Болду. Ошо мен контракт түзөдүм, ошого жөнөтөсүң. Алар бир жумада бир алат. Каласа албайт. Ошондой да. Мисалы дыйкандар айтып аткандай жеңил болуп, мисалы келип эле ушундай эле орустар менен очередь болуп атсынчы, кана. Орусту көрдүм, жок да. Казакты көрдүм, жок. Бүт рискти моюнга алып аткан
биздин компания, биздин сатуучулар. Ошолор мисалы 1 миллион, 2 миллиондон назад кетсе дагы кайра ошолорду поддержка кылып, арзаныраак товар жөнөтүп, мына могуну сатып алып, бир нерсе кылып, банкротуңду жап. Эптеп ситуациядан чыгып кетти. Ошентип ситуациядан чыгарабыз да. Казак, орустар бир күн келип алып кетсинчи. Барып бир күн банкрот болсо вообще келбейт. Элдин баары ойлоп атат, булар үстүнөн эле болчотуп акча жеп атат. Биздин өзүбүздүн кичинекей долябыз бар, ошону алабыз. Калганы ошол жакта водители бар, жеткирген, жактан сатуучуңа төлөйсүң, ящик. Эми мунун Айта берсе арман. мындай да, төлөгөн мен мындай эле айтам да. Бул нерсени эгер жеңил болсо көп адам кылмак да. Жеңил болсо, экспорт жеңил болсо көп адам кылмак. Мунун азабына эч ким чыдабайт. Көп адамдар чыдабайт. Чачтар агарды, чын айткандачы. Давлением жок экен да, давление болгондо билбейм. Ошон үчүн дыйкандар дагы эми менетине күйүп атса керек, бирок менет такталат. Мына Кудай буйруса Сибирь тарап полный биздин малина кулпундайларды жеп калды. Мына Москвага кече күнү көрдүм да, группага жүктөдүм. Мына азыр сен келгенде да чалып атат инем. Бектемир байке, моундай кылып салыңыз депчи. Кудай буйруса максат чоң. Мына азыр Москва менен тараларын 2 күн Москвада жүрүп келгем. Барып изилдеп, булар кандай ящикте жейт, кандай тарада жейт. Биздин монтип салып атканыбыз туурабы, туура эмеспи? Барып көрүп, ошол жакта бир Дастан деген үйүбүз бар. Ошол дагы товар сатып атканын көрүп, ошо жүк жөнөткөнбүз. Кече күнү товар жетти, бүгүн сатты. Кудай буйруса ал жактан чоң жаңылык бар да. Жакын күндөрү ягодный экспорттун 50% дебейм, бир 30% ошол жака агат да. Кудай буйруса. Сон. Мына буга чейин бизден башкалар деле экспорт кылган Москвага. Бирок алар жолун таба алган эмес да. Бир күн алып барып эле банкрот болуп эле, болбойт экен болуп аткан. Биз ага туура подход жасадык, барып издедик, изилдеп кандай тарага жешет, кандай качествода жейт. Болгону биздин мен кымбат алгандан качпайм деп атам да. Кымбат алгандан качпайм. Мен ойлогондой качество чыгарып берсе. Кечеөнкү товарды могу чоңөртүн дыйкандар чыгарып берген. Биздин ал жактагы Урмат, Алыкул деген заготовщик балдарыбыз даярдап кетиришкен. Малинасында, клубникасында. Малинасы ал жактыкын билесиң да, Полька. Клубникасы Альбион. Экөө тең идеальный жейт. Анан местный малина өтөт бекен десем, Бектемир байке бул жака местный өтпөйт экен. Азыраак салсаңыз кыргыздар гана варенье калышы мүмкүн экен. А так Польканы алып атат дейт. Сонун келди. Малинасы бүгүн калбай калды. Жакшы жаңылыктарыңыз бар экен. Эми элдер дыйкандар адамдар эмне болуп атат? Мен кече күнү мага ар ким сенин ссылкаңды жөнөткөндөн кийин эле ачып карадым менчи. Так эч нерсеге убакыт жок болуп атат да. Эртеден кечке ушул жердебиз. Ушу бир рыногун ачсак, бул рыногун ачсак, тиги жакка барабыз деп. Мына жакында Россияга кетип атам, дагы Сибирь тарапка. Эмне көйгөйлөр бар. Эми себеби дегенде барып ошол жерге барып көрсөм, процессти, ошол идея пайда болот да. Тиги бул жактан биз жүктөп жөнөтүп атабыз. Эмне ошибка кылып атабыз? Тиякта барганда эмнелер көйгөйлөр пайда болуп калат. 1-2 коротду барып кыдырып, алардын да көйгөйлөрүн карап, анан келип дагы может тиги ал жак бул жагын өзгөртөбүз. Бирок мен 100% ишеничтүү айта алам. Биз Средний Азияда ягода боюнча ордубузду табабыз. Анан дыйкандардын азыр көчөт саткан учурда көп адамдар көчөт сатты. Биз саттык, бирок биз канча процентин саттык? Может 20% рыноктунчу. 20% саттык. Бирок сатып аткан учурда бизге көп хейттер да болуп атты да. Мунуку мындай экен, тигиндей экен, Бектемирдики моундай экен деп мени жамандагандар да болуп атты. Азыр могу жерге келип ягода өтпөй кала турган болсо, дагы крайний мен болуп атам да. Мисалы башка көчөт саткандар, бул көйгөйдү ойлогон жок. Туурабы? Кумга суу куйганда жок. Жок. Эртең бул нерсе Москва рынок ачылып кетип, тиги жак, бул жак ачылат, Кудай буйруса. Ачылып кетсе, баарыбызды выигрышта да.
биз кылдык муну биз кылдык депчи. Бирок мына эми самый трудный моментте эң кыйынчылык болуп аткан учурда жок. А сода болуп атканда, сода жүрүп баштагандан кийин любой кыйын. Мен алат элем, мен Бектемирден кымбат элет, мен Бектемирден наличка алмакмын деп чыгышат. Сода жүрүп кеткенден кийин. Мына быйыл түштүктө деле көйгөйлөр болду. Жамгыр жаап, клубника эзилип, чирип жетип. Бирок түштүктүн клубникасынын экспортто 60-70, почти 80%-не чейин биз экспорт кылдык. Биздин фуралар чыгып атты, фура тынбай фура жүктөп атты. Шамалды сай, Жалал Абад, Ноукен, Өзгөн, Ош, Баткен кылып биз чыгарып аттык да. Ошол учурда бат түшүп кеткенде дагы көп хейт бизге айтылды да. Бизди жамандашты. Бул жерде ал жерде менден көз каранды болгон жок. Товардын сапатынан көз каранды болду да. Товар жакшы жетпей атты. Анан башка экспортерлор баарысы ожиданияда отурду, күтүпчү. Кандай болот бул нерсе депчи. Товар өтөбү өтпөйбү деп. Рисковать эткенден коркушупчу. Бирок биз барып туруп, мен өзүмдүн командамын дагы барып туруп, давай, өтөт бул товар. Жүктөгүлө, мына мондай тарага жүктөгүлө, мондай кылып жүктөгүлө деп балдарды коюп туруп жүктөгөндө, тияка барып тапырап сатылып, Россияда жакшы сатылып кеткенден кийин элдин баарысы ошо сортовой клубникага басты кайрачы, сатуучуларчы. Быйыл ошондой болду. Эптеп биз рынокто бул клубникалар деле сатылап турбайбы деген түшүнүк пайда болуп калды. Кийинки жылы жазында могу жактагы экспортерлордун баары түштүк барат. Гарантия. Талаш болот клубника. Себебинде быйыл көрдү да. Көпчүлүгү өкүнүп калды. Биз деле жүктөй берсек болмок экен. Өтүп атпайбы жакшы эле депчи. Көптөр өкүнүп калды. Кийинки жылы биз калып калабыз, баарыбыз деле ошо жака кетет. Көчүпчү. Мына азыр могу Альбиондагы, Талас, Бишкек, Көлдүн товары дагы азыр ошондой болуп атат да. Орун таба элек. Орун тапкандан кийин биз калып кетебиз. Бүт эле биз Москвага ташып атабыз, биз экспорт кылып атабыз, биз мынча тонна экспорт кылдык деп элдер чыгат да. Бирок мунун жолун ачыш керек да. Бирок алдыга жиреш керек да. Ошол биздин компания болду. Жоопкерчилигин тараларын өзгөртүп, машиналарды сүйлөшүп, балдарды коюп, ал жакта кандай реклама кылыш керек, ким менен сүйлөшүш керек. Мына азыр кыйын болуп сүйлөп аткан дыйкандар бар. Кыйын болуп сүйлөйт, экспортундай тигиндей баа түшүп кетти депчи. Мен баарына сунуштайм. Зыңк этип товар жүктөп берем. Любой базарга барып сатып келсин дейм да. Тиякта баа кымбат болот. Ким ошентип кыйын сүйлөп аткан болсо, ошого жүк кылып берет элем да. Мо границадан өтүп эмес, могу жерде границадан казактар менен сүйлөшүп өтө албаган балдар ошентип кыйын сүйлөп атат да. Пограничникке эмне деп сүйлөшүшүн билбеген балдар ошентип сүйлөп атат. Бирөөдүн жеринде, бирөөдүн базарында, мисалы орустардын базарында, Москвада азербайжандар менен, тажиктер менен, өзбектер менен конкуренция болуп, ошол жерде уруш керек болсо урушуп, мушташ керек, талаш керек, талашып, милициясына жооп берип, чорныйына жооп берип, администрациясына жооп берип, ошону сатып аткан балдарга рахмат айтышыбыз керек да. Эшигин алдынан эмес, ошол группада, талпада сөз сүйлөй алат. Чыгып соода кылып көрсүчү, мисалы ошондой кыйын сүйлөп аткандарга айтат элем да. Чыгып мындай чекеге чыгып, мындай Россия эмес Казакстанга барып, мен соода кылып шапалак менен кулакка жеп келген учурларым да болгон да. Ал жерде бирөөдүн жеринде мындай аябайт, конкуренция күчтүү. Мушташканга чейин барасың, андай кырылышат, милициясы келет, чорный келет. Машинаңды туура эмес жеке токтотуп алсаң штраф салат. ГАИ деген бар, таможня деген бар, документ деген бар. Бул көйгөйлөрдүн баарысы мындай Чынжырчага окшогон түйшүктөр көп. Дыйкандарга көрүнбөйт да. Өзүңүз деле дыйкан болгонсуз, Бектемир аке, өстүрүп бир убактарда. Анан азыр экспорт тармагында иштеп атасыз. Айтыңызчы, кайсынысы кымбат, кайсынысы кыйын? Дыйкан болгонбу же экспортер болгонбу? Азыр ойлоп атам, дыйканчылыкка кызамын. Багында болуп кеткенде карап коелу. Өзү кандай десем, арасынан чыгыш керек да, дыйкандардын арасында. Мен дыйканчылык кылгам. 2009-жылы келип, ошол жакта дыйканчылык кылып, ушул туңгучта 2 гектар жер алып, досум экөөбүз
Анан кийин помидор арзан болуп кеткенде мен билбейм ошондой жагына чыгым бар окшойт. Помидор жүктөп кетип Красноярскиге барып сатып $14,000 банкрот болуп келгем. 2-3 курс студент болчумун. Машинам бар эле сатып 2 жыл иштегендерин берип деп жапкам. Анан ошентип дыйканчылык кылып, клубника өстүрүп, клубника сатып жүрдүк да досум экөөбүз. Теги жалда 5-микрорайонда пятачоктордо монтип, күлөктөп клубника саттык да. Анан биз эмнеден улам бул сатууга келип калдык. Базарга алып барсаң албайт да. Базарга алып барсаң албайт же арзан алат. Ошондо мен колуман келет сатыш деп сатып жүрүп, анан акырында мындай карап көрсөм, бул нерсе көп адамдын колунан келе бербейт экен да. Анан кой лучше мен сатайын, дыйкандар дыйканчылыгын кылсын. Мен сатуу жагын аракет кылайын деп. Анан командабыз менен сатуу жагына кеткенбиз да. Азыр эми мага аркага жол жок. Мындайча айтканда стена да. Мен только алдыга ошол экспорт жагын колуман келишинче, мүмкүнчүлүгүм жетишинче экспорт жагын уюштурушум керек. Переработка жагын караштырышым керек. Эми бул жашоодо менде ошондой максат койгом. Кудай таала ушул мени эң оор бизнести тандап берип койгон да. Скоропорт. Миссия ушул деп койгон. Эң оор бизнес тандап берип койгон. Скоропорт. Товарың бир күн эки күн турбайт деген сөз да. Значит, ушул нерсе меники жакшы болуп атабы? Ушул тармакта колуман келишинче өзүмдүн күчүмдү жумшашым керек. Ана кандай, кайсы деңгээлге чыгарабыз, ал убакыт көрсөтөт. Бирок бул дыйкандар ойлогондой бир жылдык эле бизнес эмес. Бул көп жылдаган мээнетти талап кылат. Мына быйыл баа төмөн болду, эртең жакшы болот. Быйыл наркы жылы кичине төмөн болушу мүмкүн, кайра жакшы болушу мүмкүн. Ушундай ден. Ойнон. Базардын мыйзамы өзү ошондой. Биз жаңы инновацияларга басым жасап атканыңызды, жаңы ачылыштарды кылып атканыңызды көрүп чын кубанып атабыз. Бүгүнкү ачык мындай маек үчүн да рахмат. Кудай буюрса, сентябрда да мисалы ассоциация менен биргеликте Гонконгко барган тастар, Кытайдын рыногун изилдеген тастар, ал жактан дагы жакшы жаңылыктарды күтөбүз буюрса. Менимче дыйкандар толук жооп алды болуш керек. Эми экспорт жагынан мындай көйгөйлөр албетте акырындап чечилет баардыгы, баа тармагынан. Моуну Москвадан алып келген. Моундай тешиктер менен да. Тешиктер менен Атайын Ягадан. Биз баягы эмеден көргөндөг экен. Италиядан көргөнбүз ушундай. Моуну бизде чыгарат экен. Муну бизде чыгарат экен. Мен муну ушул жактан эле таап, анан ящиктерге 3-4 ящик бар да бизде. Ошолордун арасынан салып туруп анан ушун тапкан неме кылгам да. Анан дыйкандар мына могу жанагы түшүндүрдүм го. Ушуга терип, анан алып келип ящикке салса, сапаты жакшы жетет да. Эми бизден ошондой талап кылып аткандан кийин силер дагы ушул нерсени биз ойлогондой терип бергиле. Азыр чүйдү алып атабыз биз. Көлдө, Таласта Кудай буюрса алып баштайбыз. Ошону силер биз ойлогондой кылып сапатта чыгарып бергиле. Кудай буюрса мен азыр Көл, Талас клубникаларын полный Москва менен Питерге багыт алып атам. Кудай буюрса кетет. Анан Питер, Москвадан дагы эгер клубника менен иштейт элем, клубника сатат элем деген магазиндери бар эже байкелер боло турган болсо, бизге кайрылып, ошол жактан товарларды сатып алып сатсаңар болот. Номерлер жазып коебуз. Ошол барганда товар жеткенде барып алып бизге жардамдашкыла экспортко. Ошол туугандар. Болгону биз сапат менен конкуренттерге конкуренция Азербайжан, Белоруссиянын клубникаларына конкуренция боло турган товарлар чыгарып керек. Анын үчүн дыйкандар айтып атпаймынбы? Дыйкандар даяр эмес экен. Жаңы чоң яштерге салып, тазик, мазик алып келип эле анан кийин тимеле жаңы картошка тергендери терип келип туруп анан алып келип туруп. Көңтөр яштерге монжип кол мененчи. Антип иштебейт да клубникачы. Назик болуп кол көп тийбеш керек, урунуп калат дыйкандар. Ошол көйгөй жаратты бизде. Ошондон соода токтоп калды. Ошон үчүн силер жакшы кылып терип берсеңер, экспорту да жакшы болот. Анан бирөөсү жакшы өстүрөт, бирөөсү начар өстүрөт. Биз баа койгондон кийин
клубниканын сапатына жараша баалайбыз. Сеники жакшы болуп турган болсо, сеники 200 сом, меники слабый болуп турган болсо, меники 180 сом. Тияк барганда деле ошондой арзан сатылат. Ошол туугандар. Жакшы төлөгөн. Мен мисалы моундай менин досторум, наоборот, менин саналаштарым переживать этип, бектемир деп могу видеолорду ссылкасын жөнөтүп атат. Мен кызат болгон жокмун. Потому что менин алда койгон максатым бар. Мага эч ким мешать эте албайт, мындайча айтканда. Мен ошол максатка жетишим керек. Буюрса, мен ошого неметтим да, дыйкандар көбүнчө мага ишенет экен да. Бул нерсе мени кубандырат. Мага ишенип, мага үмүттөнүп кылгандан кийин мен булардын үмүтүн акташым керек. Бирок быйыл Кудай буйруса экспортту оңдойбуз, жолуна салабыз. Кийинки жылдан мындан да спрос чоңойт. Тартиптер кире баштайт, көбүрөөк тартиптер болот. Ушундай биздеги азыркы болуп аткан көйгөйлөр кийинки жыл кайталамаш керек да. Мисалы азыр кийинки жылдары да чоң проектлерди жасайбыз, клубникалар тиктиребиз. Себеби дегенде мындай болуп атпайбы азыр. Быйыл клубника көп тигилди, баа түшүп кетти. Кийинки жыл элтек тикпей коюшу мүмкүн да. Бирок быйыл клубника көп болгондугунан биз рыноктарды чоңойттук да. Кийинки жыл кайра спрос болуп калышы мүмкүн да. Себеби дегенде көптөр тикпей коет, баягы клубникаңды алып келбейсиң, бияка сатпайлыбы дегендер пайда болот да ужечи. Анан уже кайра баа өсүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бей в одну точку деп коет. Бир ишти кылдың ошону аягына чейин кылыш керек. Дарак бир жерден көгөрөт. Ошону мисалы ягодный бизнеске кирдиңерби, ысыгына да, суугуна да чыдап кылышыңар керек. Потому что силерде башка огороддон прибыльный көп пайда таба турган өсүмдүк мен Кыргызстандан пока көрө элекмин да. Эң эле прибыльный бул ягода. Малинанын азыр арзан болуп атат дешип атат. 130 сом арзан дешип атат да. Тергени бар депчи. Рабочийге мы чөйрөп атабыз деп. Малинаны биринчи жылы көп деле расход кылбайт көчөткөчү. 5000 көчөт кетет, бир 250 миң, 300 миң тегерген расход кылат. Бирок аны 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл терип атпайбы? Бизде могу чүйдөгү дыйкандар канча жылдар терип атат малиналарды, тигип койгон. Суу карат, удобрение көң чачып коет, ортосуна мотоблок менен жүрүп коет. Малина байкуш бере берет. Аны алып келип сата бересиң, акчасын ала бересиң. Мээнети бар. Бирок андан башка ал жерге башка нерсе тиксең, андай прибыль. Эми дыйкандарды туура түшүш керек мындай. Дагы жакшы баада саткызы келип атат. Эми быйыл ошондой болот. Былтыр 200 ылдый түшкөн эмес. Эми бирдей ылдый болот да. Ягода тармагына, малина тармагына заводдор көп ачылыш керек, кайра иштетүүчү. Ошондо малинанын баасы өсөт. Бирок заводдор мына 1-2 жылдын ичинде көп ачылат. Рахмат, жакшы пикир үчүн. Сиздерге дагы менимче пайдалуу болду деген ойдомун. Ой пикирлер болсо жазгыла. Албетте көйгөйлөр дайыма болуп турат, бирок биз ушул багытка киргенден кийин, бир кайыкта, бир кемеде болгондон кийин сынбашыбыз керек. Кандай тоскоолдук болсо да аны бирге жеңишибиз керек. Бири-бирибизге мындай колдошубуз керек жана дайыма ошондо гана бир чоң ийгиликтер жарата алабыз деп ишенем.